Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инелер, байкелер. Барыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен барыңыздар кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Туугандар, жанагындай сөз бар го, бирдекени кылгандан кийин по-любому бир тааныш чыгат же бирдекени кылгандан кийин по-любому бир башка вариант чыгат деген. Ошондой болуп чыгып калды да, короче. Машина менен көрсө, занимацияда турган машина менен алектенген аябай бир жакшы таанышым бар экен. Эми мен анын жаңа таможняда иштегенин эле билет болчумун да. Көрсө ал ошо машина менен заниматься эткен да. Анан мектеп кезде чогуу таанышып, чогуу окуп эмес, менден бир жаш чоң. Бир мектепте окуп дегендей. Бир көчөдө чоңоюп ошентип анан Россия ал жак бул жак болуп уже мындай связь үзүлгөн болчу да. Анан кечээ жакында эле чалышып калып эле кандай жакшы Инстаграмда такси Ютубта неме кыласыңбы деп сурап калып анан кийин машинаны алганды жанагы көрүп калыптыр да. Машина боюнча деле жанагы чыгарбадым мен, биягы мындай экен деп чыгарсам, ошол боюнча чалып кел мен совет түшүндүрмө берип коеюн ушул боюнча, короче деп. Жакшы бир түшүндүрмө кылып берди. Ал айтты, Кореядан дейт, короче, машина только мындай сырткы келбетин жана эмесин дейт. Мындай кузовтарын, ичи тышын ошону эле карап алат ал жактан адамдар алып туруп, анан бияка жөнөтөт. Бияктан жөнөткөндө, бияктан сатып алган адам интернеттен ошону эле карайт дейт. Бияка келгенден кийин диагностика кылып, ал жак бул жак ходовой деген тема жок дейт. Кореяда деле бизде эле адамдар айдайт дейт. Просто алар еще мындай чочкодой мамиле кылышат машинага дейт. Ошол үчүн мындай сен жанагынтип эме кылба деп калды да. Бирок дейт, сеники салон болгон үчүн, өздөрүнүн машинасын саткан үчүн тура эле бир жага караш керек болчу. А так чисто жана Кореядан через компания келген болгон болсо андай эмеси жок деп. Мен ошондой эме занимацияда калды. Анан кийин айтып калды. Если что дейт, неме кылып көр. Сен тааныгандар болгон болсо, сага ишенгендер болгон болсо, заказ алып келем деп туруп эме кылыр, мындай услугасын ортодон эле бөлүшөбүз. Мындай көп деле албайм мен деп калды да. Анан чоо кандай деп мен уже кызыгып баштадым сурап. Сурап баштасам, короче, Кореядан любой жактан, короче, машина менен заказ кылып иштейт экен да. Любой жактан, прям кандай машина болсо делечи, любой машина. Суммасы ошол эмеси 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вариантка чейин машиналар жөнөтүлөт экен. Мисалы үчүн эмегечи, кардарга. Мисалы үчүн силер мага чыгасыңар. Тынчтык ушундай, короче, машина керек эле. К5, Соната, же болбосо булдай машина, же мындай машина, короче. Мага жөнөтөсүңөр, мен уже силерди базага киргизип туруп, ошол балага жөнөтөм. Ал бала силерге, получается, варианттарын жөнөтүп баштайт. 5-6 вариант. 5-6 вариант жөнөт, ошо 5-6 варианттын үчүн тандайсыңар, тандап туруп, анан кийин могуну деп туруп, тандагандан кийин ошол тандаган машинаны бул ал жактан базадан текшерип силерге айтып берет экен. Короче, ушуну алсаң жакшы болот, же буну албай эле кой, башкасын алып көр деп мындай болгондой. Энкар деген сайт бар экен, ошо Энкардан прямой карап бере алам дейт. Бул жактагы көбүнчө адамдар эме экен, жана ортомчул экен да. Мисяктан ал жактан бир компанияга, бул жактан бир компания, эки компания бири-бири менен сүйлөшүп туруп, анан кийин бияка келет экен да. Ошол үчүн акчасы кичине бир аз көбүрөөк болуп калат экен. Бул айтып атат, мен жок, прямой эле эме кылам, ал жактан прямой алып туруп эле бияка алып келем. Акчасы мисалы үчүн ушундай болгон болсо, ошонун үстүнө там аз эле да, мисалы үчүн там услугасы аз экен, Энкарган болгон болсочу, $300-400 экен. Энкардан прямой алып бере турган. Ата кегеде өзүңөр жанагындай машинаны алар, мисалы үчүн ошол базадан карап туруп силерге машина жөнөткөн болсо, ошол бир машинаны тандай турган болсоңор, мисалы үчүн мага машина жакты деп туруп, ошого заказ жөнөтүп кетсеңер, закатта мен бир $200-300 машина аламын деп туруп жөнөтүп кетсеңер, ал жактан уже оформление кылат, оформление кылгандан кийин силерге выбор түшөт. Выбор прямой бияка келгенден кийин өзүңөр бүтүрүп, өзүңөр кылып аласыңарбы, жанагы растаможка тияк же под ключ. Растаможка, оформление, хотите доставка үйүңөргө чейин. Ошондой услугалар дагы бар экен. Ошондой услугалар менен заниматься этпейсиңби деп мага сунушулуп калды. Анан все хорошо, конечно деп туруп мен ал менен сүйлөшүп, кечээ ушундай бир мындай подробно билип келгем. Ошол үчүн туугандар, кимде ким эгерде машинаны карап, машина заказ кылайын деген болсо, ал жак бул жактан, Кореядан же болбосо Дубайдан же болбосо Грузиядан, любой жак, неважно. Варианттарын мага мисал жазгыла, мага ушундай машина керек деп туруп элечи. Мен ошол силердин номериңерди сакынып туруп, ушундай машина каалайт экен деп туруп, базага киргизем, ал жактан алып силерге уже варианттарын жөнөтүп баштайт. Могундай. Варианттар жөнөтөт, ошонун бирөөсүн сиз тандайсыз, тандагандан кийин ал бала айтат. Могуну бир жери мындай экен, бул жери мындай экен, потому что алар полный көрүнөт да. Анан азыркы алып келген адамдарга өтө эле арзан эмес, бирок арзаныраак болот экен. На самом деле, мен кечээ эсептеп көрсөм, да, тура эле арзан эле болот деди. Под ключ кылсак деле болот, бирок под ключка, естественно, жанагы
погрузка выгрузканын аркы берки деген полный ценниктери бар. Ар бир эменичи жана тонировканы чечкенден келгенден, тонировканы чече турган, келгенден кийин кузовторду оңдой турган жанагы эмеден бияка келип базага түшкөндөн кийинчи эвакуатордун услугасы, наркы берки полный услугалар отдельно болот. Ошону дагы эме кылбаңыздар. Көбү айтат экен, типа могундай болот, подключить баргандан кийин, тонировка баргандан кийин, эвакуатор баргандан кийин дөңгөлөгүн салып бериш керек, барган эмне кылыш керек деген постоянно акча сурай берет экен деп көбү мындай эмени сүйлөп башташты да. Ошого кимде ким желаниясы болгон болсо, туугандар, жазыңыздар, эме кылыңыздар, эмени сүйлөшүп туруп, жагандай машина керек болгон болсо, машина жеткизгенге аракет кылат. Доставкалар, короче, 14 күнгө чейин экен. 14 күнгө чейин, иногда 1 айга чейин. Но эми по-разному ситуация болуп калат да. Ошого ошондой экен. Бирок мен, получается, өзүм азыр гарант катары болуп берип атамын. То, что ишенимдүү компания. Ошол үчүн туугандар, кимде ким эгерде наличкага машина алам деген болсо, же через банк деле болот экен, просто эми через банк кылбай эле койгулачы. Мен өзүм башым өттү го. Наличкаңар болгон болсо, тууган урук ал жак бул жактан чогултуп алга туруп возможность болгон болсо, ишенимдүү эмени издеп аткан болсоңор, кайрылсаңыздар болот. Туугандар, мен бияка өзүм номеримди алып кетемин. Керектүү машина болгон болсо, машинанын маркасын жана номериңерди жазып койсоңор, мен ошону базага киргизем, анан силерге предложенияны жөнөтөт. Ушундай варианттар бар, ушундай варианттар бар. Силер ошол варианттар бирөөсүн тандайсыңар, сүйлөшөсүңөр. Тандаган машинаны уже сразу чечиш керек да, уже заклад жөнөттүрүп, ал жактан уже сразу эме кылат. Ал жакта деле жаргандай экен да. Как орус Россияда Авито бар го. Ошондой бир эле машинаны 4-5 киргизип, анан ага эле движение кыла беришет экен да. Ошого прямой ал жактан НКРдан сайт заказ кылган возможность бар экен туугандар. Кимде ким керек болгон болсо чалып, кайрылып койсоңуздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат.